Мен сіздер жаттап аткан Кур'андын ар бир сүрөсүн, окуган ар бир сабагымды, китебимди азыр учурунда 1111ден кайталап окугам. 1111ден кайталап окугам. Өтө башым иштебей калгандыгынан же такыр эле паң баш болгондугумдан эмес. Чын. Мен алгач ошол хужурага киргенде текчеде экме теспе туруптур. Экме теспени апалар билет, эжилер билет. Жүгөрү сыяктуу тоголок болот. Ошону бир чыныда турган экен, карап туруп, эгип коюнчу деп таштап койдум. Аягы ысык. Тажикстан. Өстү тез эле. Аякта эми сыз да тез эле өстү, суу кетпейт астынан. Бышты. Анан бир күн сыдырып алдым, дарат алып атып, карасам бышып калыптыр. Сыдырып туруп, бир чоң таз экен. Үйгө алып кирдим да, анан кайырмактын чийи бар экен, ошого өткөрдүм. Зерикпей. Бышкандардын баарын караларын өткөрүп туруп, бүт бучуктары калды эле түйүп туруп, бир эсептеп коюн десем, 1111 болуптур. Болду, мен мындан кийин 1111 окуйм дедим. 5 жыл окусам, баардык сабагымды тафсиринен баштап 1111 окугам. Bir günü, Allah'ım razı olsun. Bir günü, yani soğuk ötüp da, arkamda sız. Sol butuma soğuk ötüp, tizem bügülbey, şonda dağı belim oğurup, tizem takır bügülbey kılgan bir cumaça. Oşonda bir gün 1109 jolu okup, andan alacağına 2 jolu oku men üçün ölümden da şu katı, kıyım bolup kalgandan, şu jetkire albay kalıp, ustazıma barıp, Ustaz, men бүгүн сизге сабак тапшыра албайм. Эртең тапшырсам болобу деп уруксат алып, түнү менен кайрадан 1111 кылып анан эртеси тапшыргам. Мен 1109 кылгандан кийин 2 окуп туруп 10-11 кылып койгон эмесмин. Анан азыр 7 жолу кайталайм дегенге мен такыр мээрим иштебей атат да. Чын 20 жолу окуганга башым жетпей атат. Силер өзү баягы WhatsApp'тан келип калган Bunda gülkülü tasmalar var o kıskaça kıs. Oşonu 8 jolu görөсүңөр да силерчи. Oşonu 10 жол. Коюп койчу. Bir жерге барганда ошону көрсөтсөң мен өткөндө көрдүм эле деп ошо жерде дагы бир көрөсүңөр. Жөнөтүп атып бир көрөсүңөр. Жаңылып бирөө жөнөтүп койсо, ооба көргөнүм дагы бир 10 жол көрөсүңөр ошону. Туурабы? Же жалганбы? А бала эмизип атканда Кудай берет го. Бүтүп калса дагы ал уктагы чакты карап коюп, бүтөлөк 5-6 жол көрөсүңөр да. Ошону ошентип жаттап аткандан кийин Кур'анга болгон машыгуу мындай калыңыраак, катуураак болуш керек да. Мен медреседеги балдарга да таң кылам. Канча жол окудуң десем, мен өзүмдүн окуу жайымда бирөөдөн сурасам, устаз көп эле окудум. Канча жол окудуң көп? 40 жол окудум деген да ошондо. Көбү 40 экен. Көбү 40 экен. А мен түнкү саат 10:30 отурчумун, багымдатта 1111 болгон азан айтылат эле. Анан багымдат окуйт элек жамаат менен. Андан кийин дагы тасбихаттар күн чыкканга чейин, андан кийин чай, андан кийин 2 саат, 3 саат эс алуу. Мен 5 жыл түн уктаган эмесмин. Качан үйгө келгенде кайрадан 4-5 жыл түн уктай албай кыйналганмын. Өзүңүзчө бир вирт кылың. Вирт деген сөз түрдө өзүңүзгө бир вазифа кылың. Мен ушул аятты ушунчадан окуйм деп. Кебиркилер тиги 25 сүрө жаттап коюптур. Мен сөтө жеткиришим керек деп чала жеткирип, ундан 26 кылып коёт. Болду. Жок, андайдын кереги жок. Анткени сахабалар, табиандар "Мен қарa'ал хамса лам янса". Ким 5 аяттан эле жаттай турган болсо, ал өмүр бою жаттаганын унутпай жашайт деген. Өзү Кур'ан жаттоонун эрежеси 5 аяттан жатташ керек. Анткени алгачкы түшкөн аят 5 аят түшкөн. Алак сүрөсүндөгү астагында биле "Иqra бисми rabbikallezi халaq". Ушул 5 аят түшкөн. Аллах Таала биздин табиятыбызды билгендиги үчүн Кур'ан жаттоодо, ага амал кылууда, аны сабак берүүдө биздин табиятыбызды билгендиги үчүн Аллах Таала ушул аятты 5 аят сүрөнү 5 аят кылып жүргөн. Демек 5 аяттан жаттай турган болсоңуз, сиз буйурса 3 жыл 6 айда иншалла хафиза болосуз. 3 жыл 6 ай деген ушул жерде жалаң хафизалар жолугушабыз иншалла. Баштайбызбы? 5 аяттан. "Мен қарa'ал хамса лам янса". Экинчиси,
Kim жаттаган сүрөсүн күнүнө кечеги жаттаганын 5 жолдан кайталап турса, ал эч качан унутпайт деген. Man qara al-khamsa lam yansa. Kim жаттаган сүрөсүн 5 убак намазга кошуп турса, ал эч качан унутпайт деген. Түшүндүрө алдымбы? Эми мындан кийин шашпай, жаттагандарды кайра-кайра кайталап, тахажжудка туруп, духада, нафилде адашып кетсеңер, кайра-кайра кайталай берсеңер эч нерсе болбойт да, нафил намаздарда.